Ушул жылдын 18-ноябрында Сузак районунун тургуну Өткүрбек Сулайманов аталган райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анда 9 жаштагы Сумая аттуу кызы үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген эле. Калбады, издеп, Кудай кааласа колду түшүрмөйбүз басы. Но издеп атабыз. Ош күндөн бери издеп атабыз. Элге ham рахмат, бир 300-400 адам издеп атат. Көргөн болсоңор керек. Бүт баарыбыз издеп атабыз. Эми Алладан сурап атабыз. Чыгып калсын деп сурап, кечеси күндүз сурап атабыз. Сумаяны издөө иштерине жалпысынан 63 милиция кызматкери, 250 элди кошуун жана коомчулуктан 150 ыктыярчы тартылган. Жалал-Абад, Сузак каттамында жүргөн маршруттук жана жеке таксилер текшерүүгө алынган. Жаштар, чоңдор Сузак айылынан бөлүнүп 27 ноябрь күнү милицияга балык буулап жүргөн Сузак районунун тургуну телефон аркылуу маалымат берген. Анда Гөгарт дарыясынын жээгинде жаш кыздын жансыз денеси жаткандыгын кабарлаган. Маркум акыркы сапарга узатылгандан кийин милиция ишти киши өлтүрүү беренеси менен каттаган. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында 22 декабрда 48 жаштагы ушул эле райондун тургуну кылмышка шектелип кармалды. Териштирүүнүн жыйынтыгында шектүүнүн үй бүлөсү 10 жыл мурда кетип калгандыгы жана үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү аныкталган. Кешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө шектүүделген ошол эле Сузак районунун тургуну 48 жаштагы тургуну шектелип тергөө бөлүмүнө камсыздалды. Учурда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан бул иштин жагдайларын аныктоо, эмне максатта бул жоосунга барган, ушул максатта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алынган маалыматтар боюнча ал бул ишке ошол баягы акча сурайм деп опузалап талап кылам деген сыяктуу башында ошондой максат менен кызды мектепке жеткизбей алып кеткендиги, ошондой эле ал кызды өзүнүн үйүндөгү жер төлөөдө кармап, оозун, бутун, колун байлап кармагандыгы азырынча анык болду. Андан кийин дагы тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кандай жагдайда эмне максаттарда болгонун дагы кошумча маалымат болсо анда беребиз. Сумаянын атасы Өткүрбек Сулайманов кылмышка шектелип кармалган адамды тааныбай тургандыгын да билдирүүдө. Жок, биринчи марта көрүшүм ал адамды. Ни разу көрбөгөммүнчү. Таныбайм да, көрбөгөм вообще ал адамды. Башка айылда, башка жерде жашайт экен. Көрсөтмө берип атат. Менге эч нерсени айтпай атат азыр. Сүйлөштүрбөй атат азыр эч ким менен мындай азыр тактабагынча бирдеке дебей атат азыр, аныктап атат. Алдын ала маалыматка ылайык кармалган адам Сумаяны аңдып, алдоо жолу менен үйүнө алып келген. Шектүү бир канча күн бою кызды үйүнүн жер төлөөсүндө кармаган. Ал балага зөөкүрдүк көрсөтүп, скотч менен байлап, суукта кармаганы боюнча тастыкталган далилдер бар экени маалымдалды. Бир нече күндөн соң Сумая каза болуп калган. Кылмыштын ишин жашыруу үчүн шектүү сөөктү түнкүсүн алып чыгып дарыянын жээгине таштап салган. Кийимдерин жана китеп дептерлерин өрттөп салган айтылат. Учурда тергөө иштери уланууда. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Сузак району.